Assalamu alaikum, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдырышевич, урматтуу Улукбек Асамидинович. Бүгүнкү күндө мына биз көз карандысыз мамлекетибиздин башчылары силер болосуңар. Баары силердин колуңарда. Мен бул видеону жазып атам. Өзүм кышында больницага жаттым эле. Бир кичине операция жасатып, больницага жаттым эле. Эми больница мага только бир кровать берди, палата берди, бир 15 квадрат жерде 6 адам жаттык. Менимче мен студент болгондо дагы жанагы общежитияда ондай тыгын жатпайт элек, кеңираак жатат элек. Кроваттар убитый, жата албайсың. Менго майлы. Больница бир дары-дармек берген жок. Баарыны өзүмдүн чөнтөгүмдөн алдым. Доктор операция кылып берди. Төлөй турган нерсени кассага төлөдүм. Башкасын кылдым. Эми операциям жакшы өттү, жакшы, Аллага шүгүр. Жакында атам жаткыздым больницага. Акыбалы ошол эле. Атам 80ге чыккан пенсионер. Өмүр бою ушул 15-16 жашынан баштап СССР мамлекетиге иштеди, Кыргыз мамлекетиге иштеди. Бүгүнкү күндө бир 8000дей пенсия алат. Билбейм, бир сураганымда 8000 деген, азганча билбейм. Жакын больницага жаткыздым. Дагы эле ошол акыбал, кровать берди, дубал берди, рахмат медсестра берди, өкмөт врач берди, назначение кылган, калганы баягы эле акыбал. Шприц, башкасы да бери дары-дармек бар жогуну өзүбүз алып бердик. Мен түшүнүп турам, азыр мамлекет оор абалда турат, бюджетибиз жанагы тартылыш турат, тартыш башка жак жетпей турат. Бирок бир кандайдыр башка нерселерге акча табылат. Вот именно медицина тараптан эмнегедир же реформа куруп болбойт. Бир нерсе десе бир аканит табып чыгасыңар, ул коргошун. Бизде Аллага шүгүр, сал кыймылдап тиги бул алып берип атабыз ата-энебизге, ата-энемдер өздөрү жана кылып, бала чакасы жана болот кымылдайт экен, алып берип атабыз. Башкаларчы? Бизге ошондо ондай больницанын, андай медицинанын эмне кереги бар? Билбейм. Бир элди да ойлоп койгулачы. Эми Камчыбек Кыдырышевич, мен түшүнөм, ГКНБ бул очень важный жанагы орусча айткандай направление, отрасль государства, защита государства от внешних врагов. Бирок азыр ГКНБны сотрудниктерге жаңы офис курдуруп атабыз. Үйлөрдү курдуруп атабыз. Мына Алайга ачылды жаңы офис. Азыр Алабукага курулуп атат, Ноокенге курулуп атат, Жалал Абадка курулуп атат, башка жерлерге курулуп атат. Керек ал дагы. Бирок медицинага дагы бир мындай внимание, көңүл буруп койбойсуңарбы? Макул, колу барларды алып берет экенбиз. Канча пенсионерлер, канча эми рахмат, социальный жанагы боюнча бекер жанагы обслуживание кылат экен. Бирок мына мен бир күндө жок дегенде 500 сомдук дары алып берип аттым. Жок дегенде 500 сомдук.
ата күнүгө 1,5 миң, 2 миң, 3 миң сомго чейин алып берип аттык дарынычы. Себеби ооруканада дары эмес, шприц жок. Шприц 4 сомдук, 2 сомдук шприц жок. Бирок ошол эле пайыт биз ар кандай мероприятияларды өткөзүп атабыз, форумдарды өткөзүп атабыз, бир нерселерди куруп атабыз, обу дейбиз. Канчадыр акчалар куда-то уходят, непонятно куда. Больницага жатсаң шприц жок. Тиги колдо жоктор кандай болот? Бар дарыңа алып кел десе, аптекага барса 1000 сом деп турат. Кеминде. Болуптур биз жаштарга ладно, биз бир нерсе кылып табабыз. Сол пенсионерге хотя бы пенсионерлерди гособеспечение кылып койбойсуңарбы? Алар өмүр бою эртең биз жашабасак балдарыбыз жашайттыр деп уктабай, башка болбой СССР десе СССР, эгемендик Кыргызстан болсо эгемендик Кыргызстан деп иштеп келген. Азыр карыганда бир достойный старость обеспечивать кылдып бере албайбы государство, мамлекет, өкмөт? Пенсионный соцотчисленияны ошого алып атасыңар го. Медицина, образование, пенсия деп. Кана ошо акчалар? Кана, мына азыр шайлоо келип атат, шайлоо. Мурдагы соцфондду жегендер, мурдагы министрликтарды башкаргандар, өкмөттө мурдагы депутаттар кайра эле келип алып эле бири-бириңер сен жеди, муну жеди, ондай жеди дейсиңер, деп атасыңар. Бар жокту жеп бүтүп. Бул өкмөт деген нерсе эмне кереги бар, элге пайдасы тийбесе? Өкмөт деген бул элди муктаждыгыны обеспечивать кыла турган орган да, өкмөт. Ошол үчүн соцотчисление, соцфонд, налог, прибыль, подоходный налог, тиги бул деген нерселерди алып атасыңар. Кана ошолор? Аксакалдарга достойный старость хотя бы обеспечьте. Больницаларды хотя бы иретке келтирип койбойсуңарбы? ГКМБшниктер бир жанагы мурдагы эскирак зданиясында иштеп турса иштеке болбойт эле, и так эле жакшы. ГКМБнын офистери жаман эмес. Иштекеден муктаждыгы жок. Биз Кыргызстанда жашайбыз, баардыгыбыз бири-бирибизди билебиз, тааныйбыз. Кандай болуп атат ситуация билебиз. Ошол суранат элем. Өзүмдүн атымдан эле, элди атынан сурап албайм мен. Өзүмдүн эле атымдан суранып кетейин. Мына кече күнү карылар күнү болду. Карылар күнү, пожилых людей, день пожилых людей. Бар жокто сонун сөздөр сүйлөндү. Президенттен баштап айыл өкмөткө чейин бардыгы сонун сөз сүйлөдү. Бирок көбүнчө бизи мамлекетте сөз болуп эле кала берет да, ишке ашпайт. Ошо сөздү ишке равнять кылайлы. Больницаларды состояниясына жакшырткыла, оборудование салынып атат, бирок жетиштүү эмес. Рахмат көңүл бурганыңарга.